Bismillahirrahmanirrahim. Оорунун туугандар эки түрү бар. Жүрөктүн оорусу бул руханий оору. Экинчиси дененин оорусу. Бул экөөнүн биринчисине көбүрөөк көңүл буруу керек. Себеби анын жыйынтыгы түбөлүк өлүмгө алып барат. Түбөлүккө калат. Жүрөк оорусу эки түргө бөлүнөт. Биринчиси сабатсыздык. Акыйкатта көп адамдар жакшылыкты сүйүшөт жана ага умтулушат. Бирок алар сабатсыз. Мына ушундан чоң ката келип чыгат. Бул жөнүндө Суфьян ибн Уяйна рахимахулла айткан: Аллахтын кулдарынан бирөө бузулса, ал христиандарга окшоп калат. Себеби христиандар жакшы амалга умтулушат, бирок андан адашып кетишкен. Бул тууралуу Аллах Таала мындай дейт: Ал эми монахчылыкты болсо, биз парыз кылбасак деле Аллахты ыраазы кылабыз деп өздөрү ойлоп табышты. Жана Суфьян ибн Уяйна айткан: Аалымдардан бирөө бузулса, ал жөөттөргө окшоп калат. Себеби жөөттөр чындыкты билишет, бирок ага каршы чыгышат. Жүрөктүн оорусу жогорудагы сыпаттардын тегерегинде болот. Ошол үчүн бизге илим жана шариятты багынуу менен кабылдоо керек. Болбосо кыйроого учурайбыз. Бул өлүм дененин өлүмү эмес. Куранда келгендей, биз силерди жерден жаратканбыз жана жерге кайтарабыз. Жана кыяматта экинчи рет ошондон чыгарып алабыз. Ал эми жүрөктүн өлгөнү бул жашооңду жоготконуң. Себеби инсан бул дүйнөдөн пайда алган жок. Ал бул жашоосун жоготту. Жана ал акырет үчүн да пайда алган жок. Эми силерге суроо: чыныгы жашоо кайсы? Жооп бергилечи. Акыреттеги жашоо. Бул жөнүндө Аллах Таала мындай дейт: чыныгы жашоо бул акырет жашоосу. Жана илим ээлери айткандай, чыныгы жашоо бул түбөлүк жашоо. Аллах Таала бул тууралуу айтат: Дал ошол күнү гана инсан бул дүйнөдөгү каталарын эстейт. Бирок эми бул эстөө ага пайда берсе гана, ошондо ал: кана эми акыреттеги жашоомо кандайдыр сооп алып келген болсом дейт. Ошондуктан адам жүрөк оорусун эң биринчи дарылоо керек. Бирок бул дартка дарыны кайдан алабыз? Бул дарттын шыпаасы эки негизде: ал Куран жана Сүннөт.